Кандайсыңар балдар? Маанайыңар жакшыбы? Сабакка даярсыңарбы? Азаматсыңар балдар. Сабакка даяр болсоңор балдар, биз бүгүн силер менен идиш аяктар менен таанышабыз. Балдар, силер идиш аяктардын аттарынын аталыштарын билесиңерби? Анда мен менен чогуу кайталагыла. Казан, чоң кашык. Чоң кашык менен тамак ичебиз. Чай кашык. Чай кашык менен чайга кумшекер, туз салабыз. А бул болсо бычак. Бычак менен нан, эт кесебиз. Вилка. Вилка менен салат жейбиз. Чайнек. Чайнек менен чай ичкенге суу кайнатып ичебиз. Табак. Чыны, көмөчтан, чака. Булардын бардыгы балдар идиш аяктар болуп эсептелет. Балдар, идиш аяктар ар түрдүү нерседен жасалат. Алар айнек, хрусталь, чопо, фарфор, темир, алюминий, сыр идиштер болуп бөлүнүшөт экен. Азыр балдар биз силер менен столдун үстүн даярдайбыз. Столдун үстүнө табактарды коюп, табактын сол жагына вилка, оң жагына бычак, кашык коюлат. Чай ичкенге чыны, кружка, соо ичкенге фужер коюлат. Сүрөттөн балдар табак, стакан, чайник, кашыктар канча экенин санап көрөбүз, Бул сүрөттөгү идиштердин ар түрдүү түстө экенин көрүп турабыз. Мынакей кызыл чайнек экен. А бул болсо гүлдүү кружка. Балдар, тамак ичкен идиштерди таза жууп, кургатып, апаңарга жардам берүү керек экенин унутпагыла. Балдар, көрдүңөрбү? Биз идиш аяктардын аталыштарын билип алдык. Кана балдар, бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Саламатта калгыла.